Ассаламу алейкум туугандар, кыргыздар, кандайсыздар? Кыргыз элине, кыргыз жарандарына кайрылуу Англиядан. Достор, Англияга келип иштейм десеңер, заявканы толтурушуңар керек. Буну барыңыздар эле билчик, баарыбыздар эле билебиз. Заявка толтурабыз, келебиз, иштейбиз деп. Бирок бул жактан көп адамдарды угуп атам, көрүп атам. Именно лично мен өзүм сүйлөштүм, ал адамдарды тааныбайм, бирок мындай бетме-бет, мындай көрүштүм. Көчөдөн эле кетип баратып, кандай кыргыз туугайсың, каяктан келдиң, кантип келдиң? Ошондой маалыматтарды билебиз, ошентип эле сүйлөшүп калабыз. Москва любой өлкөдө кыргыздар бири-бирин мындай кебете тааныйбыз. Анан ошентип сүйлөшө келсең эле көп адамдар айтып атышат, что алар бияка чакырууну сатып алдык деп айтып атышат. Анан айта кетчү нерсе, азыр бүт эле жерде сатып алса болобу деген суроо туулат. Анан келгиле кыргызстандыктар ушул маалыматты бир аз бөлүшүп коелу, себеп көп адамдар заявка тапшырып алып анан күтөбүз. Анан ошентсе дагы туугандар билгиле, Англия чоң, бүт эле фермага, бүт эле чоң фермаларга андай сатып алса болбойт көп жергечи. Бирок лично мен ошондой адамдарды бир эмес, 2-3-4 жолу уже көрдүм. Лично могу көз менен көрдүм, кулагым менен уктум да. Ошон үчүн достор, ошондой варианттар бар экен. Мен бул сөзүм менен силерди ошентип сатып алгыла, анан чакырууну сатып алгыла, анан келгиле деп айтайын деп үгүттөгөн жокмун. Просто ушундай маалымат бар экенин билиңиздер сиздер дагы. Сиздер дагы көпкө күтүп отурбаңыздар. Эгер ушундай варианттар болсо, билиңиздер, өзүңөр билесиздер. Мен сатып алууга дебейм. Мен мындай жаман нерсеге ыпласты, бул акча берип келип бул нерсени жоюш керек, бул нерсени жоготуш керек түп тамыры менен. Мен билбеймин, ал адамдарды тааныбаймын, көчөдөн кетип барып эле бир эле жолу көргөнмүн. Ошондой достор. Лично кантип келсе болот, азыр мен билгеним, мен группамда маалыматтар бар, бул заявка толтуруш керек, анан келиш керек деген маалыматты гана билемин. Жана ошондой эле Tier 2 бөлөк визанын категориялары менен келсеңиздер болот. Ал үчүн английский язык жана башка ошондой эле өзүнүн перечень документти чогултуп анан келесиздер. Ошо лично бул маалымат Tier 5 деген визага тиешелүү, ферма талаа жумуштарына тиешелүү, 6 айлык визага тиешелүү сөзүмдү айттым. Келечекте буюрса мындай сатып алып, ушундай нерселерди жоюлат деген ниеттемин. Кыргызстаныбыз баягы эле Кыргызстаныбыз. Ушундай нерселер токтосо экен дедим.